Салам достор, мен атым Гүланда, мен эстрада артисти болом. Бүгүнкү күнүмдү сиздер менен өткөрүүнү чечтим. Сиздер менен чогуу дүкөн кыдырабыз. Бүгүн пайдалуу жана эң жакшы азык-түлүктөрдү сиздер менен чогуу тандайбыз жана аларды кантип сактайбыз, сиздерге ошону айтып берем. Ал үчүн мага жардамчылар керек. Менин жардамчыларым кызым Раяна жана уулум Молдомузда. Азыр мен балдарым менен чогуу эмне алабыз, тизмек түзөбүз, Биз дүкөнгө чыгардан мурун адаттагыдай бизге ыңгайлуу болгон шопер сумкасын алабыз жана ошондой эле мунун ичинде бизге салынган эко баштыкчалары бар. Себептен биздин экологияны өзүбүз сакташ үчүн биз пластиктерди колдонуудан алыс бололук. Анда биз дүкөнгө жөнөдүк. Товарлардан мурда биринчи орунда сиздер этикетке көңүл бөлүңүздөр жана ошондой эле сахарды, тузду кошпогон дагы продуктларга кошуп коюшат. Ошого көңүл бөлүңүздөрдү суранабыз. Мынакей азыр биз эт алабыз, балдарым. Этке токтойлук. Биз этти тандоодо биринчи ирет эт жаңы союлуп келген малдын эти болуш керек жана ошондой эле карай башы керек. Биз аны жыттоодон да уялбашыбыз керек. Мынакей бизге сатуучу байкебиз коюп берди. Биз азыр этти тандайбыз. Жаңы союлуп келген эт экен, көрүнүп турат. Абдан өңү да жашнакай. Мынакей биз бул этти тандайлык. Албетте балам, балык алабыз. Себептен балыктагы адамдын ден соолугуна эң бир пайдасы бар азыктардын бири болуп эсептелет. Балык тандоодо келгиле бул жакка тургула. Балык тандоодо биринчиден биз көздүн биринчи карашыбыз керек. Балыктын оозу ачык болбош керек. Мындай оозу мындай ачык болбош керек. Жана ошондой эле бакалорлору бозомтук болбой, кызыл болуп туруш керек. Балык куруп берейинби? Ооба. Балык куруп жейлик анда. Анда ушул балыкты алайлык, Анда эмесе биздин тизмек боюнча балдарым азыр картошка, пияз жана болгар перецин алабыз. Мынакей картошкага келдик. Колгапты кээбиз дагы жана ошондой эле бизге атайын сактала турчу баштыкчаларыбыз бар. Ошол баштыкчаларга салабыз. Мөмө жемиш тандоодон мурда мен баягы сыртына жалтырагына көңүл бөлбөйм. Быржык болсо дагы ал ичи таза, натуралдык мөмө жемиш болуп эсептелет. Мөмө жемиш тандоодо мурда анын өңүнтүсүнө карашыбыз керек. Ар бир мөмө жемиштин өзүнүн өңүнтүсү бар. Эгер ал карайып же күрөң болуп кетсе, анда анын азоту жана нитраты көп болушу мүмкүн. Азыр биз нан алабыз, кызым? Мындай нан алабыз. Мынакей буудайдан жасалган нан. Апа, неге мындай нан алабыз? Себептен кызым, бул нан адамдын ден соолугуна эң пайдалуу. Келиңиздер анда алып келген азык-түлүктөрдү ордоруна салыштыралы. Достор, да бир эскерте кетчү нерсе, 4 градус температурадан ашпаган муздаткычта балык менен этти 1 суткадан ашык кармоого болбойт. Андыктан биз бул эт менен балыкты мындай кагазга салып, анан морозильникке салып коюшубуз керек. Баарынан мурун биз колубузга колгап жана фартук кийип алдык. Эми баштасак болот. Биринчиден этти биз кагазга оройбуз дагы, муну морозильникке салабыз. Эми андан кийинки ирет балыкты оройбуз кагазга, муну дагы ороп туруп, анан морозильникке салып коебуз. Мен бир күндө 10 жумурткадан ашпаган жумуртка алам, себептен күнүмкүсү күнүнө алып турам. Ал эми жумуртканы болсо холодильниктин ылдыйкы бөлүгүндө сактаймын. Азыр биз нанды ушундай кагаз пакетке салып сактайбыз. Андан кийин бул кагазды биз ушундай бычактын жардамы менен тесип койсок болот.
Азыр суук түшүп калгандыктан биз жашылча мындай картошка, пияздарды ушундай жыгач ящикке салабыз дагы балконго алып чыгып коебуз. Ал эми жашылча жемиштерди атайын муздаткычтын бир бөлүгүндө сактайбыз. Ал эми алма менен алмуруту үйдүн температурасында сактайбыз. Бүгүн биз менен болгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Анда эмесе биз кечки тамакка киришели. Сиздерге даамдуу тамактын рецепттери жана кеңеш керек болсо, төмөнкү сайтка кайрылсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.